Саламатсыздарбы, Манилу Маек эфирде, кызматыңыздарда Жанара Эсенова. Бүгүнкү биздин тема дал ушул биздин коомчулукта өзгөчө орду бар аялдар. Дегеле аялдардын азыркы учурда ишкерликке орношу, ишкерлик менен алектенүү, дегеле ишкерликтеги өздөрүнүн салымы жана аяк коомдогу ошол чөйрөдөгү өзүнүн ролу тууралуу сөз кылалы деп чечтик. Себеби азыркы кезде ар бир жаран, мырза, айым, керек болсо жаш өспүрүм дагы өзүн өзү камсыздап, өзүн келечегине кандайдыр бир багыттарды, кандайдыр бир ийгиликтерди жаратууга аракеттенип алпынып калган учур эмеспи? Албетте, мунун баары замандын талабы экендигин мойнубузга алышыбыз керек. Андыктан бүгүн биз сиздер менен бирдикте атайын студиябызга чакырылган адис менен чогуу дал ушул кыргызстандык аялдардын ишкерликтеги ролу, орду жөнүндө сөз кылалы деп чечтик. Биз мейманыбыз менен тааныштыра кете турган болсок, Курак аялдар форуму коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Нуржан Азимова келип турган учур. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мынакей ушул аралыкта, өткөн жумада десем болот болуш керек, ушундай бир ири иш-чара өткөрүлдү. Ушул ишкер айымдарга арналган. Алгач дагы ушундан баштасак, эмне деген иш-чара, ага ишкер айымдардын кандай болгон, кандайдыр таасири, салымы бар? Рахмат. Эми тарых жагына өтсөк, 144 мамлекеттен ашык бул күн белгилеп келинип жатат. Быйыл болсо 10 жылга чукулдап калды. Кыргызстанда өткөрүлгөн. Кыргызстанда быйыл 9-чу жолу өткөрүлүп жатат. Негизи башка мамлекеттерде 10 жылдан ашык болуп калды. Бул эл аралык ишкер айымдар күнү деп эсептелет. Жыл сайын 19 ноябрда белгиленет. Биз болсо быйыл жыл сайын ошол 9 жылдын ичинде жыл сайын жаңы кадам таштап, жаңы мындай чоңураак деңгээлде өткөзүп жатабыз. Быйыл болсо 20 ноябрга туш келип калды Бишкекте. Андан тышкары Баткен, Жалал Абад, Ош шаарында ушул форум майрам катары белгиленип келди. Анан мынакей бул бир гана Бишкекте эмес, Жалал Абад, Баткен тарапта да болуп тура. Негизи ошол өткөрүлгөн локация, өткөрүлгөн аймактар кандай себептерден улам тандалат? Жакшы суроо экен. Негизи биз бул иш-чараны бүткүл Кыргызстандын ичинде белгилейик деп мындай максат койгонбуз. Бирок биздин ар бир кадамыбыз, ар бир жасаган долбоорубуз, ушундай иш-чараларыбыз бизге гана эмес, биздин өнөктөштөргө көбүрөөк таянабыз да, ошолорго басым кылабыз. Анан ошондо мен белгилеп кетишим керек. Биз Талас шаарында, Нарын шаарында, Чүйдө өткөзөлү деп бир мындай максат койгонбуз пландарды. Бирок азырынча биздин өнөктөштөр Баткен, Жалал Абад, Ош шаарын тандап алышты. Аны ошол жерге белгиледик да. Бирок мен ойлойм, алдыда дагы келечекте башка шаарларда да өткөзөбүз. Түшүнүктү. Анда негизи ошол форумдун жүрүшү жөнүндө айта кетсеңиздер, ал иш-чаранын алкагында эмне кыласыздар? Биз негизи ишкер айымдар мындай тыйынча эле өздөрүнүн окатын кылып эле иштеп, иш менен алек болуп, үй бүлө, бала чака дегендей. Анан кичине болсо да ушул күн мындай башкача айтканда 8-март бар, башка майрамдар бар, жаңы жыл бар. Бирок ушул именно ишкер айымдарга көңүл буруу максатында биз ошол форумда бир мындай иш-чарабыз бар, анча-мынча салтанаттуу номинацияларыбыз бар. Ошолорду беребиз. Журналисттердин арасында быйыл 4-чү жыл катары конкурс жүргүзүлөт. Ишкер айымдар жөнүндө сюжет жасаш үчүн материал. 4 номинация бар. Бул кыргыз жана орус тилдеринде, интернет булактарында же болбосо башка массалык маалыматтардын ичинде. Эгерде ошол журналисттер аябай мындай жакшы материал даярдашса, ошол конкурска катышып, акчалай утушуу бар. Быйыл 4-чү жолу берилип жатат. Ал секрет эмес, 20 000 сом ар бир журналистке 4 номинация бар.
ошолор быйыл дагы белгилеп утуп алышты. Абдан жакшы иш-чара экен да, журналисттерге дагы мотивация. Ошондо бул аралыкта негизи номинациялар же болбосо ошол ишкер айымдын, ишкер аялдардын ишмердүүлүгүнө басым жасалат экен да. Ошол ишкер айым бир жыл ичинде кандай ийгиликтерге жетти, кандай иштерди аткарды, эмнеге ошол аткаруусу менен кандайдыр коомго салым кошту деген сыяктуу дагы түшүнүктөрү барбы? Албетте, негизи кайра эле биздин жаңы эгемендүүлүгүбүздү алгандан баштап эске салсак, ишкердикти айымдар баштаган деп ойлойм. Тиги артка 31 жыл мурун артка кетсек, баягы заводдор союз кулап, заводдор жабылып дегенде биздин мырзалар кичине анча-мынча депрессияга түшүп, анча-мынча ичимдик ичип кетип кетишкен убакыт болгон. Анан биз эми аялзат өзүбүз мындай кандай десем көбүрөөк үй бүлө, бала чака дегенге мындай немерек болот экенбиз да. Анан күйүмдүүрөөк. Анан ар бир нерседен биз ошол эптеп балдарыбыз аман, ток, коомубуз тынч болсо экен деп ошого бир мындай кадам таштайт экенбиз да, болгон аракет күчүбүздү жумшайт экенбиз. Ошондо эстесек, мен өзүмдүн деле эсимде бар. Апамдар мисалы баягы Кытай сумкаларын көтөрүп алып, анда бир мындай немеге модага айланып кеткен, ошол элдин баардыгы биздин Тордой базарында жок эле, Талчок, эски Талчок деп эсептелчү, ошол жака бир ар кандай буюмдарды алып эле, ошол жерге жайма базар кылып эле, ошол жерге сатып баштаганбыз. Мен ойлойм, ошол аялдар ишкерлиги ошондо башталган да, ошондо биринчи кадам ошол кезде салым кошулган да. Андан албетте андан ары биздин айымдар аябай билимдүү, аябай мындай жакшы бир немен бир эмес 5-6 жогорку билимдери бар айымдарыбыз бар. Чет өлкөдө канча иштегендер бар. Албетте ошол убакыт өткөн сайын айымдар өйдөлөп, биздин деңгээл, айымдардын деңгээли өйдөлөп, анан биз чоң мындай башкача ийгиликтерге жеттик деп айтсам болот да. Азыр керек болсо айымдар жанагындай орусча айтсам не женский деген айымга ылайыксыз бизнестерди ачып алып, ошону иштетип келе жатышат. Мына мен ушул жаатында дагы суроо берейин дедим эле да, себеби негизи эле ушул чоң базарда деле же болбосо ушул коомдо негизи алыптуу, ийгиликтүү, ири ишкерлик мырзаларга таандык. Бул албетте стереотип деп түшүнсөк болот болуш керек. Анан ошол учурда ушул чоң рынокто мырзалар менен тең тайлашып иштеш өзүнүн кандайдыр бир таасирин көргөзөбү? Баягы сен аялсың, сен биякта кое тур деген сыяктуу түшүнүктөр же болбосо бут тосуулар же болбосо кандайдыр бир ишенбестиктер пайда болобу? Албетте, мен ал жок болбойт десем болот. Биз мойнубузга алышыбыз керек. Бизде негизи мырзалардын салымы ар бир, даже политикада дагы мырзаларыбыз көбүрөөк мындай неме кылышат да, иш-чараларын. Доминанттуулукту кылышат, Ооба. Анан ошого карабастан мен ойлойм, биздин ишкер айымдардын негизи келечеги аябай алдыда кең. Анткени азыр биз мындай кичине биздин айымдарга көз салсак, алар ошондой эле ийгиликтүү иш, бизнес, жана жада калса политикада, биздин жогорку кеңеште деле көп айымдар бар. Бирок биз өзүбүз деле көбүрөөк мындай ойлойбуз, айымдар активдүү болсо, анда албетте дагы башкача бир немеге чыкса болот деп ойлойм да. Кишке өйдөлүсө болот деп. Өйдөрөөк. Анан негизи эле азыркы ушул сиздердин аткарып жаткан ишиңиздер, сиздердин форум айтсак, мисалы үчүн ошол болочок ишкер болом деген аялдарга курагына карабастан дейин, стартап иретинде түрткү, жолдомо, көрсөткүч бере аласыздарбы?
Албетте биз болгон маалыматты, болгон өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшөбүз. Мен мындай курак форум жөнүндө айтып кетсем, бул деген жөнөкөй эле илгери десем болот, 11 жыл мурун ушундай эле эл аралык форумдун ичинде Кыргызстан жана башка өлкөлөр катышып, ошондо мындай айымдар, биздин ишкер айымдар, биз эми чакан эле бизнес менен алек болгон ишкер айымдарбыз. Ошолорго мындай артка салсам, ошол форумда эле сөз болуп калды. Ар бир мамлекетте негизи мамлекеттин деңгээлинде ошондой ишкер айымдарга колдоо көрсөтүлөт экен. Анан кандай кылсак, эмне кылсак, биз да ушундай түрдө бир ассоциация ачсак, ушундай бир кичинекей болсо дагы өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшсөк, башка бир нерселерди көрсөтүп, үйрөтүп деген максатта бир 5-6 эле ишкер айым неметип калышкан. Келиңиз ооба бир ассоциация ачып көрөлүкчү кандай болор экен деп, ошол максатта ушул курак аялдар форуму уюшулган. Андан кийин болсо бир аздан кийин айымдар өзүбүз мындай көбүрөөк активдүү болобуз го, бир аз болсо дагы, кичине болсо дагы мындай өзүбүздүн кичине тажрыйба топтосок эле биз бөлүшкүбүз келет да. Андан ары үйрөнгүбүз, окугубуз келе берет экен, анан өзүбүздүн болгон билимибизди балдарыбызга салгыбыз келет экен. Ошондой бир затка неме таандык экенбиз. Ошого ушул ассоциация түзүлгөндөн бери башында 5-6 эле ишкер айым болсо, азыр биздин ассоциациянын общий саны бир 100гө чукулдап калды. Бул кыргызстандыктар? Ооба, Кыргызстандагы ишкер айымдар, кичинекей эле чакан бизнес иштеткен айымдар. Курак болсо аты негизденгенде мындай жөн эле башкача бир ат болсо экен деп, биз өзүбүз мындай курак же бир мындай неме менен алек эмес айымдарбыз. Жөн эле ишкер айымдар, анткени курактын ар кандай түстөрдөн неметилет го, кылынат го. Ар кандай материал, ар кандай түстөр менен. Ошондой эле айымдар бардыгыбыз ар кандайбыз го. Бирөөбүздүн мындай мүнөзүбүз бар, бирөөбүз сулуураак, бирөөбүз немерээк дегендей, ошонун атынан курак деп коюлган. Бирок биз ошол 11 жылдан бери өзүбүздүн тажрыйбабыз менен ар кандай долбоорлорго катышып, ошол ишкер айымдарды колдоо максатында иштеп келе жатабыз. Жакшы. Анан мынакей баягы дүйнөлүк статистикага караганда, негизи ушул аялдар чакан жана баягы орто ишкерчилик менен алектенүүдө сөзсүз түрдө насыя алат экен, кредит. Анан ошонун негизинде кайра төлөй албай калгандарынын саны бир 72% төшсө, ал эми ушулдай тармакта эле мырзалар 61% төзөт экен да. Муну менен эмнени айткым келип жатат? Эмне себептен аялдар мисалы үчүн ошончолук ишмердүүлүктү, ишкерликти баштаса, ошончолук акылдуу, ошончолук бир амалкөй болгону менен кайрада болсо ошол кредиттерди же насыясын кайра жаап, олдуна тургузуп алганда кандайдыр бир ушундай орчундуктар пайда болот? Мен жана айтып кеткендей, аялзат негизи көбүрөөк түйшүбүз көбүрөөк да, анан албетте бирок бир четинен биз мындай айтканда ответственныйраак болобуз да, биз көбүрөөк жоопкерчиликтүү болобуз. Бирок тилекке каршы албетте эми бизнес кылып атканда айымдар үй бүлөсү бар, бала чакасы бар. Балким ошого көбүрөөк басым кылып кетеби, же ошол жака көңүл бурулуп кетеби, анан ошол бизнес же бир аксап калабы, же бир ошондой кичине болсо дагы тоскоолдуктар пайда болуп кетеби, ошондуктан ошо төлөгөнгө кичине мындай неме болуп калат экен да. Мен бирок ойлойм, негизи айымдар бул биз 2 жыл, 3 жыл мурун бир демилге көтөргөнбүз. Мамлекеттин алдында мамлекеттик ишкер айымдарды колдоо программасын иштеп чыкканбыз. 5 жылга ошол программа боюнча
кичине болсо да ишкер айымдарга жеңилдетүү кредиттерди ачуу, ошол линияларды берүү боюнча 2 жыл мурун ошол мамлекеттик программага кол коюлган биздин мамлекеттин тарабынан. Анан биз андан ары бир жылдан кийин кичине анализ жасап сурамжылоо жүргүздүк. Бүт жакта биздин Кыргызстандын ар бир аймагында ал программа иштейт деп мен толук айта албаймын. Азыр дагы анча-мынча тоскоолдуктар бар, көйгөйлөр бар. Кээ бирки жерлерде алыскы райондордо айрым банктар жада калса билбейт деле ал программа жөнүндө. Ошого биз кичинекей караван өңдүү бир тур уюштурганбыз да, жаңы ошол программа кабыл алынганда ар бир өрөөнгө барып, ошол программа жөнүндө тереңирээк маалымат берип, анан банктарга дагы бир маалымат бергенбиз да. Ошол мен ойлойм, телевидение, башка бир маалымат булактарынын ичинде ошол программа жөнүндө ошол жеңилдетилген кредиттер боюнча ишкер айымдарга көбүрөөк басым кылып маалымат берилсе, ал деген оңой эле деп ойлойм да. Ишке ашырылышы жеңилденет, ооба. Анткени көп жерлерде маалымат жок да. Мисалы алсак, ошол программа жөнүндө айта кетсеңиз, айымдар өздөрүнүн ошол ишкердүүлүгүн баштоодо ушундай насыя кредит алыш үчүн эмне кылыш керек? Кандай талаптар коюлган бул жаатта? Албетте стартап кылган ишкер айымдарга ал кредит берилбейт. Көбүнчө 3 жылдан көбүрөөк ишкерлик кылган айымга берилет. Анан анча-мынча өздөрүнүн эрежеси бар. Бул официалдуу түрдө ишкерлик кылыш керек. ИП болуш керек. Ооба. Анан мамлекетке салым, налоговый жактан салым кошуш керек ошол 3 жылдан бери. Анан өзүнүн бир кандайдыр залог катары мүлк же бир нерсеси болуш керек. Бирок эми кайра эле биз башка биздин үрөндөргө карасак, көбүнчө эле мүлк жана башка мындай чоңураак нерселердин баардыгы мырзаларга катталган экен, жолдошторубузга же балдарыбызга, эркек балдарыбызга каттатып коюп турбуз, же агаларыбызга, инилерибизге. Эми биздин өлкөбүз, биздин менталитетибиз ошондой экен, бирок эми ал жөн эле бир мындай формальность деп ойлойм да. Эгерде чындап эле ал ишкер айымдар ошондой ишкерлик иш кылса, ал насыяны алса болот. Түшүнүктүү. Мисалы үчүн бул сиз айтып жатпайсызбы, буга чейин ишмердүүлүгү бар, ал насыяны төлөй ала туруучу каражаты, кудурети жете тургандар гана деп. Ал эми мисалы үчүн бир жаш студент же болбосо жаш келин кандайдыр бир ой, идея, ошол бизнес тууралуу бир ушундай план түзүп келген сиздерге. Сиздер өзүңүздөрдүн албетте тажрыйбаңыздар менен бөлүштүңүздөр, бирок тажрыйба менен анын сиздердин тажрыйбаңыздар ага балким дал келбей калышы мүмкүн эмеспи? Негизи мындай карап көргөндө. Анан ошол учурда мисалы үчүн финансылык жактан же болбосо кандайдыр бир багыт берүүчү жактан сиздер кандайдыр колдоолорду көрөсүздөрбү жаңы баштап жаткандарга? Рахмат. Негизи биз стартап бизнес кылган ишкер айымдар, кыздарга, келиндерге биз маалымат катары өзүбүздүн ишкердүүлүгүбүз жөнүндө бир тажрыйба менен эле бөлүшө алабыз. Финансылык каражаттарды биздин Кыргызстанда көп уюмдар бар, көп долбоорлор бар. Ошол стартап кыз келиндерди колдоо максатында финансылык булактарын көрсөтүп тартуулашат. Биздин курак уюмубузга андай долбоорлор кичине алысыраакпыз андан. Анткени биз мындай кичине болсо дагы статистика же мындай бир көзөмөл жүргүзүп келгенбиз. Жаш кыз келиндердин идеялары көп, аябай. Албетте, кээ биркилери заманбап, жакшы болуп чыгат, кээ биркиси мындай кандай десем, провальный болуп калышы да мүмкүн. Анан жаш курактагы кыз келиндер бир күнү аябай көздөрү жанып, идеясы бар. Анан бир нерседен бир башкача бир тоскоолдук көрсө эле
өчүп калат ошол көздөр. Анан ошол боюнча кой анда мен башкача эле бир мамлекеттик жумушка кирсемби же башка эле бир иш чара кылайын деп эле өчүп калат да. Ошого биз албетте өзүбүздүн жардамыбызды, өзүбүздүн моралдык, психологиялык немебизди көрсөтөбүз, колдообузду. А бирок стартаптарга башка көп биздин өнөктөштөр бар, башка долбоорлор бар Кыргызстанда. Сунуштайбыз. Алар өздөрүнүн идеялары менен бөлүшүп, проект жазышат, долбоор жазышат. Анан канчалык ал каражат алып келеби, алып келбейби, ошонун баарын анализдеп, анан албетте колдошот. Сиз мисалы үчүн тажрыйбалуу ишкер айым, ушундай бир чоң форумдун мүчөсү иретинде айта кетсеңиз, ишкер болом деген айым кандай мүнөзгө ээ болуш керек? Ишкер айым кандай мүнөзгө ээ болуш керек? Бул албетте айым болуш керек, аялзатка таандык болуш керек, бул биринчиден. Анан эми бизде андай бир кандайдыр критерий же чек жок. Мисалы үчүн чыдамкай, туруктуу, баягы эмоционалдык жактан туруктуу болуш керек деген сыяктуу. Ал деген мындай стандартталынган бир образ да, бирок айымдар биз өзүбүз, мен айта албайм мисалы өзүм жөнүндө мен эмоционалдуу эмесмин деп. Мен аябай жакшы карманам, бирок кээ бирде албетте биз аялзат болгондон кийин эмоцияга деле кээ бирде алдырып деле коебуз. Мындай бир прототип образ жок деп ойлойм. Эң биринчи ишкер айым болуш үчүн эң биринчи бул каалоо. Анан бир башкача тобокелдикке барууга кандайдыр бир туруктуу болуш керекпи? Ооба. Анткени менин оюмча ар бир ийгилик ошол тобокелдикти талап кылат. Албетте. Бирок көздөр жанбаса, каалоо болбосо, эмне кылсаң да, кандай образды тартуулабасаң дагы ишкерликке кадам ташташ өтө кыйын болот деп ойлойм. Мисалы үчүн азыркы учурда ошол сиздердин коомдо, уюмдун мүчөлөрүндө же болбосо сиздерге өздөрүнүн идеясы менен, пландары менен, проектлери менен келгендердин катарында көбүнчө кайсыл багытта ишкердүүлүктү баштоого каалап жаткандар? Эми биздин Кыргызстанда негизи биздин өлкөдө сервис деп коебуз. Ошол сервис боюнча көбүрөөк кыздар, кыз келиндер, ишкер айымдар басым кылышат. Анткени бизде завод калп айтпасак аз эле, ченемдүү, саналуу эле заводдор бар. Андай бир башка ишканалар аз эле да, бирок көбүнчөсүн биз сервис менен иш кылабыз. Бул алып сатуу, же болбосо жанагындай азыркы жаңы заманбап сулуулук салондор, бир кандайдыр бьюти тармагы. Ооба, бьюти тармагы. Дагы бир айтып кетчү нерсе, жаңы эле биз бир долбоорду аяктадык. Кечээ биздин аяктоо салтанаты болду. Бул тикмечү, тигүүчү тарап ишкер айымдарда. Ошолор дагы бизде мисалы аябай бул индустрия аябай өнүккөн. Биздин Орто Азияда эң мен сыймыктанам, биз биринчи орундабыз деп айтсам жаңылышпаймын деп ойлойм. Ошол долбоордун алкагында биздин ишкер тикмечү, тигүүчү ишкер айымдар аябай чоң салым жасап келатат Кыргызстандын экономикасына. Ошол тармактагы айымдар дагы аябай жакшы тез өнүгүп келатышат. Текстиль тармагы, Ооба. Чынында эле айта кетсек, ошол эле жогоруда айтып калдыңыз, дурдой, толчок, деги эле дал ошол Кыргызстанда тигилген продукциялардан башталган. Андыктан шейный, текстильный отрасль Кыргызстанда өтө эле өнүксө керек. Анан алардын башында турган албетте бычманчы, тикмечи бүт баары эле айымдар болуп эсептелет. Анан бирок өзүңүз жогоруда айта кетпедиңизби? Айымдарга тиешеси эмес, же болбосо айымдардын колуна келбей турган ишкерликтер депчи. Бирок ага карабастан айымдар дал ошол ишти аткарып барып жатышат. Ал эми мисалы үчүн көбүнчө ошол бьюти тармакты же болбосо ошол эле текстиль тармагын, тигүүчү тармактарды деле биз негизи эле стереотип боюнча айымдарга гана бекитип койгонбуз. Бул айымдардын иши депчи. Бирок ал тармактарда мырзалар дагы бар эмеспи? Андыктан сиздердин коомуңуздарда дал ушундай тармактан эмгектенген мырзалар да катарыңыздарда барбы? Биздин
курак аялдар форуму деп аталгандан кийин негизи бизде чек жок. Мырзаларды деле биз кучабызды жайып тосуп алганга даярбыз. Бирок мырзалар ошол сөздөн да жанагындай стереотип деген нерсе бар. Ошондон коркушабы же кандайдыр мындай булар айымдар, ишкер айымдар экенсиңер деп немече мындай стереотип бар да. Бирок биздин мырзалар дагы бизге колдоо көрсөтүп келе жатышат. Ооба, өнөктөш. Мисалы кече эле ошол конкурс журналисттердин катарында конкурс болгон. Ошого биздин Кыргызстандагы, мен ойлойм, эң таттуу, эң жакшы бир кандайдыр фабрика бар, Куликов. Ошону жетектеген мырза. Ал болсо билет, анын компаниясында, фабрикасында 90% айымдар иштейт. Анан ал ошонун максатында жок, мен ишкер айымдарды колдойм деп эле ошол конкурсту 3-жыл колдоп келет жатат да. Абдан жакшы. Бирок мырза. Ооба. Абдан жакшы. Анан мынакей жогоруда чын эле сиз азыр бир жакшы теманы козгой кеттиңиз. Жумуш орундары менен камсыз кылуу боюнчачы. Анан азыркы кезде мисалы үчүн негизи эле ушул биздин кыздар дейле, ушул чет мамлекетке иштеп, каражат табуунун артына алыска кетпегендигин жоюу максатында сиздердин ассоциацияңыздарда кандайдыр бир пландар же долбоорлор иштелүүдөбү? Ошол четке чыгарбай, ошол эле кыздарды Кыргызстанда алып калып жумуш менен камсыз кылуу жаатында. Албетте, негизи мен бир 5-6 жыл мурун мындай башкача бир ойго кээ бирде отуруп ойлонуп кетесиң. Айыл жергесинде мен мисалы туугандарымдын арасында, кыздардын арасында мындай бир ой бар экен да. Мектепти бүтсөм эле миграцияга, алда Россия же биздин коңшулаш мамлекеттерге барып иштөө максатында ушундай бир кандайдыр идея, мечта катары ошону сезишет экен да жаш эле кыздар, мен эле туугандарым арасында айыл жергесинде. Ошол эптеп мектепти тезирээк аттестатты колума алсам эле барып көбүрөөк акча табам, ошол жактан иштеп бул жакка келип ата-энемди багам, андай мындай иш кылам деген. Ооба. Ошол идея жок болуш үчүн биз болгон салымыбызды кошуп эле келе жатабыз. Биз көп үрөндөрдү, айыл жергесин көп кыдырабыз. Ошол жерде бир кандайдыр туура угулабы, туура угулбай, бирок мындай бизге ролевой модель катары айымдарды алып барып алып, ушул айымдар ушундай жерлерде иштейт, ушул жерде Кыргызстанда деле өнүксө болот деген өзүбүздүн бир кеңешибизди айтып калтырганга аракет кылып жатабыз. Бирок мен тилекке каршы биз бардыгына андай неме кыла албайбыз да, шарт түзө албайбыз. Кеткендер кетип эле жатат, эми ал мамлекеттин деңгээлинде каралыш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн, например, ошол айта кетпедиңизби, жерлерди кыдырып, баягы элет элине түшүндүрмө маселени иретинде, үлгү иретинде көргөзүп келебиз деп, анан ушул жаатта мисалы үчүн канча бир пайыз сиздердин оюңуздар, максатыңыздар ишке аштыбы? Албетте, мен цифрага тактап кетсем, 11 жылдан бери албетте башында биздин долбоорлордо эч кандай биз мындай аз-аздан эле иштеп келатканбыз да, бир 50 айымды окутуп же бир мындай. Азыр болсо саныбыз көбөйүп, биз окутуп келген айымдар былтыр мен жылдын башында кичине анализ кылсам 4000ден ашык айымды окутуп келиптербиз. Бул кичинекей эле бир салым деп ойлойм. Биздин Кыргызстанга бул чек эмес. Бирок 4000 айым финансылык сабаттуулук, SMM маркетинг, азыр заманбап жолунда кандай бизнес кылса болот деп ошондой өзүбүздүн окууларыбызды, тренингтерибизди жүргүзүп келе жатабыз. Мен ойлойм, бул чек эмес, дагы алдыда көп максаттар, долбоорлор ишке ашарына мен көзүм жетип турат. Биз дагы толугу менен дал ушул көрүнүшкө, жакшы жүрүлгөгө
ниеттен эле чынында эле болуп биздин Кыргызстандын экономикалык социалдык акыбалыбыз бир жакшы нукта өнүгүүдө болсун. Ага чынында эле ушул ишкер айымдар деги эле Кыргызстандын аялдары дагы салымын кошуп өз жанына өзү кам көргөндү, өзүнүн жашоосуна, өзүнүн өмүрүнө, өзүнүн социалдык абалына өзү туруктуу болууга үйрөнүп бир жакшы кадамды, жакшы жашоону баштайбыз деген ойдомун. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсем, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз дал ушул Кыргызстандагы аялдардын ишкердүүлүктөгү ролу, орду жөнүндө сөз кылдык. Анан дагы бизге кошумча маалымат иретинде кенен өзүнүн пикири менен, тажрыйбасы менен бөлүшкөн Курак аялдар форуму коомдук бирикмесинин аткаруучу директору Нуржан Азимова болду. Маанилүү маек көрсөтүүсү ушуну менен өз көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Дагы ал эми УТРК Чүй телеканалы өз ишин алдыга карай уланта бермекчи.